Тегин чыйындап чыксам, жеп көрүшүп элдер, алма пыштыбы деп таң калышты да. Бул логистикалык чакан кампа Европадан алынган жабдыктар менен жабдылган. Муздатуучу аппараты Туркиядан сатып алынган. 80 тоннага ылайыкташкан кампага тегеректеги бардык багбандар алманын түшүмүн алып келип сакташат. 10 айга чейин сапаты өзгөрбөй сакталган алмалар кымбат учурда базарга сатыкка чыгат. Айылдын элинин алмасы 70-80%ке чейин ыргытылып кетет да күздө. Анан сактайбыз деп үйлөрүнө, подвалдара киргизишет. Ал январь бүткөндө эле кургап калат. Талапка жооп бербей калат. Жегин келбейт ал алманы. Анан ойлонуп отуруп, холодильник курсам, элдер алып келип коюшса, жазда сатышса деп ошондой максатта айылдыктарга жардам деп кургам. Анылар жылдырып коелу, аз алдыңа тыгылып калды. Жаңы технологияга кызыккан багбан алма сорттоочу аппаратты да өз ойлоп тапкан. Себеби мындай жабдыктар баасы абдан кымбат турат. Колдо жасалган шайман жумушчу күчтү бир топко кыскарткан. Калибровочный станок алайын десем, эң арзаны $12,000 экен. Украина, Россияларда чыгат экен. Анан кийин ойлонуп отуруп, алардыкындай татаал жасаш кыйын экен. Жөнөкөйлөштүрүп отуруп, ушул акыбалга алып келип, азыр где-то 2 эсеге, 3 эсеге азайттык убакытты, үнөмдөштү. Анан кийин человеческий фактор жок кылдык. Жоголот. Мына аралашпайт да. Бирок аймакта интенсивдүү бакчылык тууралуу багбандардын билими өтө аз. Ошондуктан Марат Култаев алманы туура өстүрүү, ага кам көрүү жана убагында жыйноо тууралуу билим алып, жергиликтүү багбандар менен биргеликте 5 гектар аймакка алманын жаңы сортун эккен. Дыйкандарга кайрылып кете турган нерсе бул алдыны карап жашабасак кыйын болуп калды. Өзгөчө багбанчылык, мына алма бизнесин алып карай турган болсок, алдыңкы технологияларды өздөштүрүп, интенсивный садоводствону өздөштүрүп, рынокко чыкпасак, биз атаандаштыктын тебелентисинде калып кетишибиз мүмкүн. Биздин климатыбыз, жер шартыбыз бүт бар жогу алма өстүрүүгө төп келишкен. Эң жакшы алмалар бизде өсөт. Ошону замандын талабына ылайыкташтырышыбыз керек. Багбандын айтымында аймактарда алма өстүрүү эң кирешелүү тармак. Анын жолун тапса, миллиондоп киреше тапса болот. Себеби Кыргызстандын алмалары нукура, экологиялык жактан таза болгондуктан ага суроо талап көп. Зайнат Ибраимова, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.